Москвага келгенимдин максаты мен бир өзгөчө бир максатым деле болгон эмес экен. Жолдошумдун жумушуна байланыштуу ушул жака Москвага келип калганмын. 6 жыл болду. 6 жыл аралыгында аябай көп ийгиликтерге жетиштим деп айтсам болот. Жашоомдогу эң бир маанилүү ийгиликтерге жетиштим. Себеби мен Москвага келип өзүмдү таптым, өзүмдүн ким экенимди түшүндүм. Москвага келип перманентный макияжга окуп, ушул перманент сферасында аябай көп ийгиликтерге жетиштим. Себеби бул перманентный макияжга чейин мен башка иштерде иштей албашымды түшүндүм. Бирөөнүн колунда 10 саат, 12 саат балдарым менен семьяма жетишерлик көңүл бөлө албашымды билип, ушул перманентный макияжга окуганмын. Бул перманентный макияжга окуганыма 4,5 жыл болду, жакында 5 жыл болот. Бирок ушул 4,5 жыл аралыгында мен аябай эле көп ийгиликтерди багындырдым десем болот. Аябай көп жетишкендиктерге жеттим, себеби бул мен сүйгөн жумуш экенимди түшүндүм. Мен кылган нерсем аябай өзүмө жагат. Мындайча айтканда, времясы жагынан дагы, акчасынын жагынан дагы, мындай мүмкүнчүлүктөрү жагынан дагы эң сонун сфера деп айтсам болот. 4,5 жыл аралыгында канча жолу чемпион болдум билбейм, бирок бул кубокторго өзүңүздөр карасаңыздар болот. Бул кубоктордун жарымы. Так, 6 чемпионатка катыштым окшойт. 6 чемпионатка катышып, где-то бир 30га жакын кубогум бар. Бул кубокторду алыш деле оңойго турган жок. Бирок если сен бир нерсени кааласаң ошол бир максатты коюп, ошону аябай кааласаң, ошол нерсеге сөзсүз жетесиң деп айткым келет да. Себеби көпчүлүк адамдар башында окуп туруп бир нерсеге, либо бир ишти баштап туруп, кичине бир тоскоолдук болгондо сразу кайра таштап коюшат да. А бул ийгиликке жетиш үчүн сен ошол тоскоолдуктордон кичине чыдап коюп туруп эле өтө билсең, чыдай билсең, сени чоң ийгиликтер күтүп турат деп айтсам болот. Аябай көп. Буга чейинки жетишкен ийгиликтерим алдыга койгон максаттарымды дагы аябай кеңейтти десем болот. Алдыга мисалы мен азыр ошол Россия и Азия боюнча чемпионаттарга катышсам, жакында мирге чыккым келет. Мировой уровеньдеги мастерлердин катарына киргим келет.